Hurmatlı mekandaşlar, hurmatlı bizden şaylauçular, sizler bilen gelip bugün uçuraşıp joluşkanızga çoğun kuvançtabız. Şul jay aylarında mümkünçülükке baylaştуу 30'ga barбай şul жердин баарын кыдырып, региондорду кыдырып, шайлоочуларга жолугушуп келатабыз. Буга чейин 3 областка бардык. Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл. Бүгүн Кудай буйрса Нарын областын Айтылуу, Кочкор районунан баштап жатабыз. Эми келген максат өзүңүздөргө белгилүү шайлоо мезгилинде көп партия келди. Көп партия ат салышты. Анын ичинен 6 өттү. 6-нун эң көп мандат алган бул биздин партия. 120 мандаттан 38-ин биздин партия алды, СДПК. Шол 38 мандатта ушу сиздердин салымыңыздар зор. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылыгыбызды өзүбүздүн терең ыраазычылыгыбызды айталы деп келдик. Сиздерге ден соолук, тынчтык, эсендик каалайбыз. Ошон менен бирге бүгүн биз менен казыр Кулбараков автомобиль Юлдусовичте келатат. 5 мүнөттөй кармалып калдык жолдон. Биз менен бүгүн келген мына жанымда отурган бүт министрликтердин өкүлдөрү отурат. Областтык жетекчилер отурат. Мына губернаторуна урматтуу Аманбай Кайыпович, өзүңүздөрдүн акимиңиздер. Ушул кандай маселелер бар? Эми шайлоо учурунда баарыбыз эле добуш алганча далай баягы убадаларды бергенбиз да, туурабы? Анын ичинде эми аткара тургандары бар эле, же болбосо добуш алуу үчүн бир популисттик ой менен дагы айтылган ошол убадалар болуш керек эле. Эми реалдуу ушу келип сиздер менен бетме бет отуруп өзүңүздөрдөн ошо проблемаларды угуп, ошонун баарын тең чечкенге сөзсүз аракеттенебиз. Ошон үчүн бүгүн бүт министрликтердин жетекчилери келип отурат. 640 окуучу бүгүн сабакта отурат. Ал эми мектебибиз өрттөнүп кетип кийин курулган шашырыш түрдө 240 балалык орун. Эсептеп көргүлө. Илгерки чарба кезинде салынган сарайлардын бүт пролеты ушундай эле. Ичке бурчактай болгон. Мен аны жаман салынды деп айтпайм. Балдарыбыз жакшы билим берип атат. Бирок өтө тар, эң кейиштүү барып көрсөңүздөр болот. Же актовый залы жок, же спорт залы жок, же балдар иче турган кухня, тамак ашка жана жаш балдарга беретін кухня жок. Же ээн эркин сүйлөшө тургандай, мугалимдер отургудай шарт жок. Мектепти татына кайылып кармап турушат. Ошол жерден бетиги Астанага чейин, Алматыга чейин барышып, спортсмен балдар чыкты. Бир нече кубоктун ээси болду. 6 медалды, күмүш медалдарды алып келип атышат. Бирок тренировка жасаганга эч шарты жок. Ушул жаркыраган заманда Кочкор өрөөнүндө жап-жалгыз ушул мектеп. Сизден суранат элем. Ошол кишиге берген убадасын ошол протоколунда жазылуу экен. Эгер жазылуу болсо эмче аткарылбай атат? Балким көңүлдүн сыртында калдыбы? Каражаттар экенин билебиз. Ошонусу да жооп берип коюп турса жакшы болот эле. Сизден суранарым, ушу жерден эле ооба болот же болбойт деп ачык айтып койсоңуз. Сиздин сурооңузга түз эле жооп берейин. Быйыл болбойт. Эмдиги жылда болбойт. Аркы жылы башталат. Протоколго мына киргизебиз. Эгерде эмдиги жылы планга кирип калса, эмне үчүн эмдиги жыл деп айтпай атам. Себеби, урматтуу шайлоочулар, мына биз 4 областты кыдырып келатабыз. Бүт жерде мектептер баштала берген.
Эми бул жерде депутаттардан күнөөсү көп да. Эпте бар шайлоо алдында котлован каса кой, фундаментти тургуза кой деп ала беришкен. Фундаменти бар, котлованы бар, дубалы турганы бар, жабылганы бар, жабылбаганы бар. Республика боюнча бүгүнкү күндө жылга 1 миллион, 2 миллион бөлүп берилип атат. Ошондой мектеп силерде да бар болуш керек. Айтасыздар го? Ошон үчүн калп айтпайлы, реально эмдиги жылы планга киргизебиз. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жылдан жылга мына 6 миллион болдук. Кыргыз жарандары. Дагы эми Кудай бурса да көбөйөбүз деген үмүт бар. 240 орун, 640 бала окуткан жерге албетте астык кылат. Анан эми машыгуучу жанагындай балдарга шарт түзүп бербесек, ал болбойт. Бирок бүгүн жалпы республика боюнча курулуштар болуп атат. Эми азыр толугу менен маалыматты аягына чейин угалы, анан аягында мен жыйынтык чыгарганда өзүмдүн пикиримди айтам бул боюнча. Эмдиги жылы Кудай буйруса 18-жылга ушул жерге проектин даярдасын эмдиги жылы. Аркы жылы киришкенге киргизебиз. Бизде Кошкар районунун эң эле татаал жеринде тиги 60 километр алыстыкта жайгашкан Талабулак аймагы биздин каналдар деген ошо бир 60-50 жылдардагы курулган каналдар. Быйылкы жылы аябай жаанчыл болуп, суунун көлөмү көп болгондуктан сиздерге кайрылат элем. Бизде борки 2 айыл өкмөтүнө суу менен камсыз кылуучу 2 каналыбыз бар, Мундус Жетигер жана Каржарык деген. Мындан 2 күн мурун эле нөсөрлөгөн жаагынан 2 каналыбызды тең алып кетти. Ал жер болсо бир 850 миң гектар тегерегиндеги суу катерлерин камсыз кылып турат. Ошондуктан сизден суранарым, жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана суу департаментинен биз өтө тиги жер татаал жерден суу алып кетти да. Азыр ар жагынан дагы бер жагынан дагы биздеги колдогу техникаларыбыз бара албайт. Каракол өзөнүнүн суусу азыркы абалда өтө чоң болуп турат. Ошондуктан бир кубаттуу чоң техникалар менен азыркы учурда сууну каналдар соңдоп албасак, вегетационный сугатын бүткөнү менен чөп жана экинчи дан сугаттары сугарар алдында турат. Ошондуктан ушу чукуларда сиздер ушуга жардам берип, ушуга өзгөчө жардам берип койсоңуздар суранат элем да. Ана бир жумадан кийин мына ООСтун техникасы келет, майын берет мына. Мына элдин алдына сөз берип атабыз. Мына бир жумадан кийин баштайсыңар. Бирөөңөр күйчү май бересиңер, экинчиңер техника бересиңер. Макулбу? Жазап берет. Мына протоколго жазып коебуз. Аким көзөмөл кылат. Эгерде бир жумадан кийин аткарылбаса, келбесе техника, чалат акимдер түз эле мага. Сүйлөштүкпү? Бери котлованы казылып 3 миллион сом которулган эле, ошол толугу менен которулбай, жарымы курулган боюнча, мындайча айтканда спорт залынын гана фундаменти курулган боюнча токтоп турат азыркы мезгилде. Ал эми өзүбүз окуп жаткан мектептин абалы да абдан кейиштүү. Бул 3 корпустан турган мектеп, биринчиси 1956-жылы, кийинкиси дагы 60 канчанчы жылдары курулуп, анан аябай кейиштүү абалда турабыз. Ушул боюнча маселени чечип берсеңиздер. Мына 120 мектеп капылажанын эсебинен 105 жер үйлүкү деп атат. Ошондо 225 мектеп республика боюнча курулуп баштаганы бул өтө мындай кубандыруучу нерсе. Ошон үчүн мына сиздерге дагы жогоруда мына айтып кетишти журналисттер. 15 мектеп жер үйдөн, 7 мектеп капылажанын эсебинен деп. Эмди жылы дагы ушул нерселерди, иштерди улантыш керек, сөзсүз түрдө биз бул маселеди көзөмөлгө алабыз.